Эгерде сиз башка бирөөнүн адамдарын өзүңүзгө каттап алчу болсоңуз, бул перерегистрация болуп эсептелет деп буга чейин айттык. Эгерде сиз башка адамдарын перерегистрация кылсаңыз, анда эмне болот? Ошону сүйлөшүп кетели. Бирөөнүн адамын каттап алсаңыз, анда сизге ушул эки китептеги билимдерден мисал келтирип кетсем. Бирөөсү кармический менеджмент, индустарда жана көптөгөн диндерде бар карма деген түшүнүк бар. Уксаңыз керек, же укпадыңыз билбейм. Карма деген мурунку жасаган жамандыктарыңыз үчүн өзүңүз ушул дүйнөдө эле сиз жазасын көрөсүз деген түшүнүк бар, же кийинки жашооңузда жазасын көрөсүз деген түшүнүк бар. Ошону карма деп коет. Кармический менеджмент өзүңүзгө жакшы карма жасап атасыз. Ошонун жардамы менен сизге ишиңиз жакшы жүрүшкөнү жол ачасыз. Алмазный ограничник деген китеп бар. Бул да окумуш сонун. Ушул дүйнөдөгү көптөгөн духовный, руханий мыйзамдары менен таанышып кетели. Бул мыйзамдар сиздин апыңыздын ишин жүрүшкөнү, ошондой эле группаңыздын дүркүрөп өскөнүнө жардам берүүчү мыйзамдар. Эгерде сиз ушул мыйзамдарды так аткарсаңыз, ниетиңиз таза болсо, сиздин ишиңиз дайым жакшы жүрүшөт. Мен өз башыман өткөрдүм, бул чындык. Азыр сизге айтып бөлүшүп берем. Демек, бирөөнүн адамын каттап алсаңыз, алмазный ограничник дегенди түшүндүрүп кетели. Анда компания биринчиден штраф салат. Экинчиден сизди өчүрүп салат. Эртең кыла берсеңиз. Жана үчүнчүдөн мээнетиңиз текке кетип калат. Кандайча? Мисалы үчүн сиз Айгүлдү өзүңүзгө каттап алдыңыз. Айгүл башка бирөөнүн группасында иштечү. Ал Айгүл иштеп, эртең арадан 3 ай өткөндө айталы 12%ке чыкты, же 15%га чыкты дейли, же директор болуп калды. Анан анын наставниги билип калды. Билип калгандан кийин мына заявление жазды. Заявление жазганда чыкты. Бирөөнүн адамы экен. Эми ал директоруңузду компания өчүрүп салат, жаңы номерин. Жаңы номерин өчүрүп салат да, эски номерин өткөрүп коет. Эми элестетиңиз, ошончо убактыңыз текке кеткен болот. Чындап эле сиз ошого даярсызбы? Чындап эле ошондой абалда калган даярсызбы? Даяр эмес болсоңуз, анда перерегистрация менен алек болуп ойлогоңуз. Бир күн болбосо, башка күнү бул мындай иштер сөзсүз билинет. Мындай иштер билинип эле жүргөн. Ошол себептен муну менен этат болгонуңуз жакшы болот. Биринчиден компания дагы жазалайт андай адамдарды. Жана мындай нерсени жасай берсеңиз, эртең жетекчилик да сизге ишенбей калат. Ишенбей калгандан кийин сизди коргобой калат. Эгерде сиз чындап таза жол менен иштебей, тынбай бузуп аткан болсоңуз, сизге эч ким болушпай калат. Ал эми сиз таза жол менен иштеп жүрүп, кокустан билбей адамыңыз, сиздин группаңыздагы адам каттап алган болсо, компанияда жетекчилик сиз тарап болот. Анткени сиз өзүңүз таза экенин билет, бирок контролдогону жетишпей калганыңызды туура түшүнөт. Анан руханий жактан караганда бул уурулук. Бирөөнүн мээнетин уурдап алдык дегенге барабар. Эми биз түшүндүрүп кетели, эмнеге алып келет бул? Уурулук өсүүгө алып келбейт. Уурулукка бизди дүйнө, Кудай, Алла бизди жазалайт. Канча жазалайт, азыр көрсөтүп кетебиз. Бишкекте бир ишкердин окуясын айтып берейин. Биз жакшы форум сетевых лидеров деген жакшы сабак катышып калдык. Ошол жерде жаш ишкерлердин бири өз тажрыйбасынан бөлүшүп кетти. Бир убакта мен биринчи алмазный ограничник жөнүндө айтып кетти бир аз, Майкл Роуч деген. Майкл Роуч деген киши өмүр бою иштеп, акыры көп ийгиликтерге жеттим деп ойлоп, бирок ишинен айдалып кетет экен, жакшы айлык алып аткан жеринен. Жакшы материалдык жактан жетишкен менен үй бүлөсү жок калат экен. Алкаш болуп калат экен. Иши кылса, ойлобогон жашоодо жашап калат экен. Анан акыры смысл жизни, неужели мен шунча убакыт ушундай нерсеге жетиш үчүн иштедимби? Шунча убактым жөндөн жөн ушуга кеттиби деп ойлоп, жашоонун маңызын издеген аракет кылып, Тибетке барып, көптөгөн көп жылдык, көп кылымдык билимдерди алат экен. Бул кандай билимдер? Азыр түшүндүрүп кетебиз. Анан ошол биз айтып аткан Бишкектеги ишкер эмне дейт? Мен бир убакта көп жылдар бою соцфонд салык төлөбөй жүрдүм дейт. Төлөбөй жүргөн сайын, биз салык төлөбөй койгон сайын, биз соцфонд төлөбөй койгон сайын биз мамлекеттин элдин акчасын бербей урдап коюп атканга барабар дейт. Элдин акчасын биз урдаган сайын, мисалы үчүн соцфонд төлөбөгөн бул сен өзүңдүн апаңдын пенсиясын бербей койгонго барабар дейт. Салыкты төлөбөй койгон бул сен өзүңдүн мугалимдин айлыгын бербей койгонго барабар, сенин армия коргоп жүрөт жана башкаларды бербей койгонго барабар. Бул уурулукка барабар дейт. Мен ошону жасап жүрүп, бир убакта жада калса, башка ишкерлерге дагы кантип салык аз төлөштү үйрөтчү деңгээлдеги ишкер болуп калган дейт. Анан $45,000 техниканы ууру кирип урдап кетти дейт. $2 миллион банкрот болдук дейт. Мына ушунун баары ошондордун айынан деп түшүндүрүп айтты. Менин иним ишкер, көп жылдык стажы бар, бир 4 жылдай, 3-4 жылдай болуп калды. Москвада бизнестери бар болчу, бирок банкрот болуп калды. Анан экөөбүз тең бири-бирибизге карап, сен да ушинткенсиңби десек, ооба дейт. Мен да ушинткем дедим. Менде дагы бир убакта ушундай учур болгон, анда да болгон. Биз таза жакшы төлөбөй иштеген учурлар болгон. Бирок мен кийин салык инспекциясы төлөтүп алды, ошону штраф менен төлөдүм барбыр.
Андан көрө ошол убакта төлөп койгон жакшы болмок экен эле, штраф төлөбөстөн. Бирок бизге ошол сабак керек болгондур балким. Мына төлөбөй жүрүп биз дагы ошол абалга келдик. Менин оборотум да түшүп кеткен, менин бизнесим да өтө катуу артка кетип калган. Аныкы да мына банкрот болуп өтө кетип калган. Бишкектеги бизге айтып берип аткан ишкердики да ушундай болду, Мына көрдүңүздөр. Туура эмес, таза жол менен иштебей, таза бекинип, жанда жашырынып, уруулук жол менен иштеген, мына бул салык төлөбөй койгон, бул уруулук деп атабыз. Бирөөнүн адамын каттап алган, бул дагы уруулук. Ушунун баарын жасап жүргөн адамдардын иши алдыга кетпей, тескерисинче артка кетет деп айтып атабыз. Мына ушуга далил. Анан мен ошол микророучун сабагына катышып калдым. Ошонун баарын жоготкондон кийин түшүндүм, көрсө эч убакта мамлекеттин бирөөнүн акысын жебеш керек экен деп түшүндүм. Өзүмдүн мамилемди өзгөрттүм. Азыркы учурда кайра көтөрүлүп, кайра бутума туруп аткан мезгилим деди. Мен как раз 1,5 жыл мурун уккам, муну киришип иштеп аткан болчумун. 2 жылда мен кайра өзүмдүн бизнесимди кайра бутуна туруп алдым. Эмнеге дегенде мен мамилемди, дүйнөгө болгон, уруулукка болгон мамилемди өзгөрттүм. Бирөөнүн адамын урдап алыш, салык соцфондду урдап төлөбөй коюш дегенге мамилемди өзгөрттүм. Менин ишим дүркүрөп өсүп атат. Көрдүңүз, руханий дүйнө. Анан мен албетте руханий жактан да көп көңүл буруп, Кудайдын жолуна түшүп, таза жолго жүргөн аракет кылдым. Мунун да пайдасы тийип атат. Жогорудан ошол мезгилде мен жаза алдым, тиги ишкер да жаза алды, Майкл Роуч да жаза алды, менин братишкам да жаза алды. Ал дагы мамилесин оңдоп, азыркы учурда кайра бутуна туруп аткан мезгили. Көпчүлүк жазасын алууда мурунку уруулугу үчүн көрүп жүрөбүз. Канчалык адамдар бирөөнүн адамын каттап алган, ошонун айынан иши жакшы жүрүшпөйт. Сырттан жүрүшкөнгө окшоп көрүнө берет, бирок чукуп келгенде, жакшылап чукуп келгенде көрүнөт. Анда адамдар менен сүйлөшүп жүрөм, көрүп жүрөм. Анда бирөөлөрдүн адамдарын жазылган адамдарды билем. Алар өтө кыйынчылык менен алдыга жылуу жасайт. Ал эми таза жол менен иштеген, Кудайдын жолу менен жүргөн, Алла жолу менен жүргөн адамдар тез дүркүрөп өсөт, өзүнөн өзү боло берет да. Эмнеге дегенде, мына рызкы берекен ушинтип берет экен. Эгерде биз элге мамилебизди, оюбузду, пикирибизди жакшы кылсак, уруулуктан алыс болсок, таза жүрсөк, таза менет менен акча табайлы десек, биздин ишибиз дайым дүркүрөп өсүп өнүгөт экен. Кармический менеджмент боюнча мындай: бирөөлөргө акысыз жакшылык кылган сайын сиздин соодаңыз өсө баштайт. Акысыз. Ошол жерде ошол бишкектик ишкер дагы ошону үйрөттүм да, кармический менеджментте дагы, алмазный ограничикте да ушуну үйрөтөт деп айтты. Чындап эле муну окуп, мисалы үчүн биздин лидерлерибиздин, директорлорубуздун бири Кеңешова Самарада кармический менеджмент атайын жасап жүрдү. Акысыз көптөгөн адамдарга сабак өтүп, өзү тандап, жардам керек адамдарга жардам берип атты, иши дүркүрөп өсүп атты. Мен YouTube каналымдын жардам менен канчалаган ишкерлерге, башка компаниядагыларга, башка бизнестегилерге көптөгөн өзүмдүн сабактарым менен жардам берип атам, билим менен бөлүшүп атам. Бул дагы кармический менеджмент. Ошол себептен дагы Самаранда менин да ишим жакшы өнүгүп атат. Менин келинчегим Дарья дагы макияж темасында көптөгөн адамдарга сабактарды өтүп, YouTubeга акысыз видеолорду киргизип турат. Жана бизде макияж темасын окуп кеткендердин көбүн ишке жайгашкан жардам берди. Негизинен бул биздин иш эмес, окуу борборунун иши эмес, бул алардын өздөрүнүн иши. Бирок Дарья аларга жардам берип киргизди. Ошол себептен ага рызкыны берди. Башкаларга позитивдүү көз караш болгон сайын сиздин жашооңуз жеңилдейт. Ошол себептен сиз дагы апыга келген адамдарга башка бирөөнүн адамы болсо да жакшы мамиле кылып, үйрөтүп, бир аз болсо да жардам берип койсоңуз, сиздин ишиңиз дүркүрөп өнүгөт. Адамдар сиздин кылган жардамыңызга канчалык ыраазы болсо, ошончолук көп ишиңиз жүрүшөт. Ошол себептен дагы бизде Азия өлкөлөрүндө ыраазысызбы деп сурашат, Кардарлар канчалык көп ыраазы болгон сайын алардын соодасы болуп, иши жүрүшөт. Ошол себептен биз руханий жакты да карап коюш керек да. Ал эми бирөөнүн адамын каттап урдап алып алган, бул дүйнөнү нааразы кылган. Ошол себептен бирөөнүн адамын тартып алган, бул дагы дүйнөнү нааразы кылган. Бизге акча адамдар аркылуу келет, бирок ал дүйнөнүн акчасы да. Мисалы үчүн сизге чөнтөгүңүзгө акча түшчү болсо, ал акча сиздин акчаңыз эмес, ал акча дүйнөнүн акчасы. Анткенде сиз ал акчаны дайым эле катып, бекитип, үйдө катып коюп жүрө бербейсиз. Аны сиз сөзсүз түрдө базарга барып, дүкөнгө барып, бир жерге барып иштетесиз, тойго барып иштетесиз, ал акчаны жок кыласыз. Туурабы? Кайра кандай келген ошондой болуп дүйнөгө кетти. Анан бизде да кыргызда мындай сөз бар, угуп эле жүрөсүздөр. Арам акча арам болуп кетип калат тез эле дейт, Мына оңой табылган акча оңой кетип калат дейт. Дал ошондой ал эми пешенетер менен келген акча, ал акчанын берекеси бар дешет. Ошол себептен мына көрдүңүз, биздин өзү Кыргызда мындай мудристтер бар, кармический менеджмент айтылган көп нерселер бизде айтылат. Бирок көпчүлүк адамдар буга маани бербей, уурулук жолго бара берет да, анан иши жүрүшпөй, анан иши алдыга кетпейт. Анан бирөөлөрдүн өскөнүн көрүп, түшүнбөй, ичи тарып,
өзүнө андан бетер кылат. Анан ичи тар адамдын дагы иши алдыга жүрүшпөйт. Муну көрүп эле, билип эле жүрөсүздөр. Кинолордон билесиздер, жомоктордон билесиздер, көптөгөн окуялардан билесиздер. Өзүңүздүн жашооңузда дагы башка адамдардын окуяларын билип жүрүп дагы муну да түшүнөсүздөр, билесиздер деп ойлойм. Таза мээнет дайым акысыз калбайт. Мисалы үчүн биз салык инспекциясында бирөөгө мен жардам берип койдум эле. Бизде кураторлорубуздун бири ушундай мен жакында текшерүүгө барам десе, анда мен айтып коеюн, даярданып ага чейин төлөп коюшсун десем, деп сүйлөшүп калдык. Анан ошону сүйлөшүп атып, ушу кээ бирлер салык төлөгөндөн качышат, ушундай мен ушундай көп ишкерлерден көрдүм, качкан сайын ишим жүрүшпөйт экен, наоборот, таза төккөн жакшы экен. Ушуну мен да түшүндүм деп сүйлөшүп калдык. Анан салык инспекциясында айтып калды, таза мээнет дайым акысыз калбайт дейт. Мен да ушундай ойлочумун. Мисалы үчүн биз фабрикте бирөөнү үйрөтүп, жакшылап даярдап үйрөтүп койсок, кээде башка компанияга кетип калат, же башка бизнеске кетип калат, биз ичибизден наразы болуп калабыз да, ушунча убакыт мээнетим кетип калды деп жинибиз келет. А бирок билесизби, ошол адам кетип калган үчүн бизге Кудай башка жактан бирөөнү даяр кылып жөнөтүп коет. Ушул себептен таза мээнет дайым акысыз калбайт да. Эгер ниетиңиз жакшы кылып, чын дилиңиз менен адамдарга жардам бере берсеңиз, адам болбосо башка адамдан кайтат мээнетиңиздин үзүрү. Ал дагы айтып атат, мисалы үчүн мен кээде мээнет кылып ушундай бирөөгө жардам берип койсок, ал акча таштап койсо, бирөө келет дагы шап акча таштап туруп, кичине эле консультация алып, жакшыраак акча, как будто ошо экөөбүзгө бергендей эле берип коет деп айтат. Чындап эле ошондой. Эми ал кызматы үчүн алып атат да, салык инспекциясында дагы жардам берген үчүн кызмат үчүн ал взятка эмес эч убакта, бул таза мээнет. Ошондой дейт, ошого көпчүлүк мына айлыгы аз жерлерде дагы кээ бир адамдар мындай адамдарга кызмат кылып, бизге да айтышат, дайым анча-мынча иштер болсо, бүтүрүп бериш керек болсо, мисалы үчүн патент ачыш керек, ушундай болсо сен өзүң жүрбөй мага айтып койсоң, мен бүтүрүп берем деп кызмат айтышат. Мына таза акча табуунун жолдору болуп атат бул дагы. Мээнет акыңыз өзүнөн өзү келип калат. Ошол себептен буга капа болбоңуз. Кимдир бирөө мээнет кылсаңыз, сизге жогорудан ошол мээнетиңиз үчүн башка жактан дүркүрөө өсүүнү берет. Ал эми сиз бирөөнүн адамын урдуп алсаңыз, сиз тескерисинче жолуңузду жаап койгон болосуз. Мына бул боюнча мына ошол алмазный ограничикти жакшы мисалды келтирет Майкл Роуч. Мисалы үчүн эле көчөдө кетип атасыз, вилка жатат. Ал вилка сиз үчүн эмне? Бул албетте вилка, Ал эми сиз эмес ошол сиздин ордуңузга кумурска ошол вилканы көргөн болсо эмне кылат? Анын үчүн бул вилка эмне? Албетте бул кандайдыр бир жолдо кетип атканда бир тоскоолдук, аны же ашып өтүш керек болот, же айланып өтүш керек болот. Туурабы? Дал ошондой. Ал эми күчүк же ит көрсө, ошол вилканы көрсө эмне кылат? Албетте аны алып оозуна салып алып, сөөгкө окшотуп, оюнчук кылып ойнойт. Жана жерге көмүп коюш мүмкүн сөөгкө окшотуп, кажыган аракет кылат. Мына көрдүңүз, бир эле нерсе ар кайсы ситуацияда, ар кайсы абалда ар кандай көз караш менен каралып атат. Бирок эми вилка жөнө жатат, эч ким көргөн жок. Ал эмне? Ал вилка жок да, эч нерсе. Демек, биздин мамилебизге жараша болот экен бүт нерсе. Мисалы үчүн, сиз гаени көрдүңүз, сиз машинада кетип атасыз, ролдо кетип атасыз, гай токтопту сизди. Сиз эмне дейсиз ичиңизден? Козел дейсиз. Козел деп ичиңизде орунуп акчаны бересиз. А бирок ошол акчаны алды, айталы, шефине барып, кичине бир чай пай ичиңиз деп кичине берди дейли. Ал шеф үчүн ким? Жакшы шерик да. Эми үйүнө продуктан да көтөрүп барды, аялы кандай мамиле кылат? Жакшы, добрый добытчик семья. Балдарын андай алып барды. Балдар үчүн ал киши ким? Добрый папа же боорукер ата, Өзүнүн аталарына, апаларына үйүнө бир нерсе көтөрүп барды, телевизор же бир нерсе койду, же продукт көтөрүп барды. Ата-энеси үчүн ал ким? Мына өзүнүн ата-энесине кам көргөн, жакшы тарбия көргөн бала, Мына көрдүңүз, баары ыраазы болуп атат, сиз аны нааразы болуп атасыз. Эми биз ушу нааразы болбой, бул деле ушун үй бүлө багам деп иштеп жүрөт. Ысык суукта турат ушул жерде. Деп берип койсок кандай болот? Биздин маанайыбыз жакшы эле болот. Ал эми козел деп берсек кандай болот? Өзүбүздүн жашообузду, өзүбүздүн күнүбүздү өлтүрүп атабыз. Көрдүңүз, Ошол себептен биз акчага өтө катуу жабыша албастан жеңил карашыбыз керек экен. Биз акчага канчалык жеңил караган сайын бизге акча шунчалык оңой келет. Жана түшүнүп, жакшылыкка берип атам деп жакшылыкка беришиңиз керек болот. Бизде мындай болду, бир экинчи салонубузду ачканда коңшубуз затоп болуп кетти. Биздин айыбыздан биз коңшубузга төлөшүбүз керек болуп калды. 400 миңден 500 миңге чейинки акча кетти. Ошону калыбына келтириш үчүн анткени анын көптөгөн аппараттары күйүп калды, көптөгөн рулонун жандай сөрткө түшкөндө фондор болот экен, ошонун калыбына келтирдик. Ошол мезгилде ремонтко да кетип атты. Биз экинчи салонго ремонтко кетип атты, жана ошол эле учурда ал адамдын техникаларын жаңылаган кетип атты. Биз карызга батып кеттик. Толугу менен карызга батып кеттик, ар кимден акча сурап. Ошол мезгилде уста айтты, кимдир айтты, устаңа жүктөп койбойсуң, бул эми устанын күнөөсү. Деди эле, мен айттым, бул менин чечимим. Мен аларды көтөр деген, уста өздөрү көтөр деген эмес. Ошон үчүн мен ал эртеден кечке мээнет кылып акча табайын деген адамга мен өзүмдүн күнөөмдү илип кое албайм дедим.
Устада көрүп айтты, сен көп адамдар нервный болуп жиндеп урушуп кетмегиле, сен андай кылбадың. Сен спокойно баарын чечип койдуң. Мен таң калдым, күчтүү экенсиң деди. Ана мен ошондо ойлонуп көрүп, эмнеге мындай болдум деп анан ойлонуп көрүп, албетте Майкл Роуч ушулардын сабактары, кармический менеджменттеги сабактар мага таасир этти. Ошол эле учурда дүйнө жөнүндө сабак. Бизге келген акчанын баары бул дүйнөнүн акчасы. Бул биздин акча эмес да. Ошондой мамиле кылган үчүн мен нерв болуп жандай өзүмдүн жашоомду кыйнабадым. Кандай айтчам, мына көрөлү. Мына ошол биздин коңшубуз Молдокулов Кубаныч деген атактуу съемка кылгандардын бири, сонун жандай love story'лер тартат. Өзүнүн ишинде профессионал. Мына ошол Кубанычтын үй-бүлөсү ачка калды. Иш токтоп калып, анын колунда иштеген 5-6 адам үй-бүлөсү дагы ачка калды. Эми биз ошолор менен соттошуп урушуп жүрсөк эмне болот? Эмне чыгат андан? Канчалаган үй-бүлөлөр кыйналат. Андан көрө карызга алып болсо да берип койсок, биз акырындык менен төлөп кутулабыз деген нерсе болду. Ошончо үй-бүлөнү мен ишине келтирип койсом, кайра мен бул акчаларды талаага кетирип аткан жокмун, бир жерге үйгүзүп берген жокмун, кумар ойноп жок кылып берген жокмун. Канчалаган үй-бүлөлөр кайра нан табыш үчүн салым кошуп атам дедик. Кайра калыбына келтирип атабыз. Анан алар деле акчаны үйүнө катып алып отурбайт. Алар деле техника сатып алды, рулондор сатып алды, мага отчет берип турду. Мына рулондорду саткан адамдардын иши жүрүштү. Завод фабрикалар иштейди. Ошого салым коштук. Ал соода алган адамдар эртең Кубаныч Молдокулов болобу, ага техника саткандар болобу, акчасын үйгө бекитип алып, катып алып отурбайт. Алар дагы эртең кимдир бирөөдөн дагы бир нерсе алат. Алар бир нерсе алгандар кайра биздин бизнесибизге келип, акчасын көтөрүп келип, бизден товар алат фабриктен, же болбосо сулуу салонго келип кызмат жасатып кетет. Кайра эле ошол акча бизге айланып келет. Эмнеге мен өзүмө кайра айланып келчү акчаны кысканышым керек деген мамиле да. Көрдүңүз, ошондой эле сизде дагы адамдарга да ушундай мамиле кылыңыз. Ооба, мунусу болбосо башкасы келет. Дүйнөдө адам көп, мен еще катта элек, мен жазар элек адамдар толтура деген мамиледе жүрсөңүз, адамдар дайым толтура болот. Кээ бирлер айтышат, фабрикте адам көбөйүп кетти, конкуренция көбөйүп кетти. Ай, чындап эле, ооба, адам көбөйдү, конкуренция көбөйдү. Демек фабрикте иштеш жеңил боло баштады, фабриктин продукциясы элге жакын боло баштады. А бирок адамдар эч качан бүтпөйт. Башка бирөө катталып эртең иштебей калып, кайра сизге келет, сизге катталып иштебей калып, башка бирөөгө барат, ушинтип айланып жүрө берет. Негизгиси сиздин башыңызда адам көп деген сезим болсо, сиздин группаңызда, командаңызда адам көп болот. Адам азайып кетти, кокуй, кимди жазам, жаза турган эч ким калбады, ушуну урдап алайынчы деген мамиле болсо, анда сиздин адамдарыңызга да башкалардын мамилеси ушундай болот. Ошол себептен бир эле ситуацияга ар кандай көз карашта карасак болот. Сиз бирөө сиздин адамыңызды каттап алса, мен дагы каттайм, өч алам дебеңиз. Каттап алдым, макул, мен муну азыр компанияга далилдеп коем, бул дагы экинчи каттабас болсун, туура жолго түшсүн деп албетте аны жазалаганга аракет кылыңыз. Жазалаганда сөзсүз түрдө штраф салдырып эмес, сөз уктуруш керек. Болгону аны кармалып калган абалга коюш керек да. Сиз болсо бирөөнүн адамын каттабаганга аракет кылыңыз, ошондо сиз таза жүрөсүз, бирөөдөн да талап кыла аласыз. Каттабаса сиздикин.